Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаров башкы прокуратурага сурак берип чыкты. Ал арада анын тарапташтары көзөмөл органдын имаратынын алдына чогулушту. Айта кетсек, буга дейин Адахан Мадумаровдун жактоочулары социалдык түйүндөр аркылуу жарандарды саясатчыны колдоо үчүн митингге катышууга чакырып келишкен. Адахан Мадумаровду колдоп митингге чыга калалы деген талапташтарын артык кылабыз деп, тескерисинче элди күмөн жараткан мындай бир тескери жыйынтык берип калышы мүмкүн да. Анткени эл ойлой башташы мүмкүн. Бул жөн эле тергөө жүрүп атса, териштирүү жүрүп атса, эмне себептен бул Мадумаров ушунчалык чычалап атат? Эгер чычаласа, анда бир чындыгы бар го, бир күнөөсү бар го, ошондон коркуп атат го деген ой жаралышы мүмкүн да. Ал ортодо саясат таануучулар мындай нааразылык акциялар өлкөнүн экономикасын алсыратаарын белгилешет. Баш аламандыктар биринчи кезекте экономиканын өр алышына салым кошуп жаткан ишкерлер менен инвесторлорго чоң залакасын тийгизиши толук ыктымал дейт Денис Бердаков. Кыргызстан за 30 лет митингов, митинговой активности, к сожалению, в экономике очень сильно потерял. Кыргызстан соңку 30 жыл аралыгында митинг, пикеттердин кесепетинен экономиканын алдаганча артка кеткенин убакыт көргөздү. Өкүнүчтүүсү, учурда биз инфраструктура жагынан анчейин өнүкпөгөн өлкөлөрдүн катарын толуктап жатабыз. Миллиард доллардаган инвесторлорду колдон алдырып жибердик. Алар митингдердин байма-бай болушунан сестенип калышты. Кезинде тарыхчылар өзүнүн максатына жетүү үчүн элдин нааразылыгынан пайдаланып кеткен учурлар ал мустактан бери болуп келгенин белгилешет. Мындан улам митинг пикеттердин катышуучулары көбүн эсе кайсыл бир топтун куралы болуп калганын убакыт көргөзүүдө деген пикир. Какой-то человек и узкая группа вот этих революционеров. Кайсыл бир топ революцияны жүргүзүп, ар кандай максаттарына жетип келишкен. Башкача айтканда, митингге катышкан эл алар айтканга көнүп ооп кете беришкен. Баарынан да карапайым эл алардын куралы болуп калышкан. Азыр болсо жарандар баарын түшүнүп калды. Кимдин ким экенин, ак менен караны айырмалай билишет. Белгилей кетсек, ар бир жаран өзүнүн укугун коргоого укуктуу. Бирок бул тек гана мыйзам талаасында болушу абзел. Эгерде саясатчы эч нерседен коркпосо, анда мыйзам чегинде далилдеп берүү мүмкүнчүлүгү бар. Эксперттердин пикиринде, саясатчы өзүнүн актыгына ишенсе, анда тарапташтарын митингге чыгарбай эле тергөөнүн жүрүшүндө баарын далилдеп койсо болот. Бул териштирүү, мыйзамдуу териштирүү. Анткени жанагыдай протоколго байланышкан маселелер болуп аткандан кийин анын этегине чыгарып коюш керек. Бул сөз ондогон жылдардан бери айтылып келаткан сөз. Бул этегине чыгыш керек. Өмүр бою эле аны ушул сөз ээрчип жүрө бербеши керек. Ошондуктан мындай териштирүү жүрүп аткан маалда митингге чыгабыз, анан баланча жерге чогула калабыз деген чакырыктардын өзү бул мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген чакырыктар деп айтар элем да. Эскерте кетсек, Адахан Мадумаров Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турганда 2009-жылы 3-мартта протоколго кол койгон. Документте кыргыз тарап Тажикстандан 275 метр жер тилкесин 49 жылга ижарага алганы жазылган. Салабат Эркетаева, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.